О, прямой эфир. Көптен бері чарылегілем. Так. Так. Bir kişi premyo efirde. Ben başlayayım. Hurmatlı Facebook қолданушылар. Көптен бері түз эфирге шыққан емесмін. Бірақ бүгін өтіп баратып, мұны түз эфирге шығарайын деп шештім. Ошол жөнүндө кичине талкуулап, мен жеткенче талкуулайлы. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мына жогорку соттун азыркы зданиясы. Ремонт жакшы болуп атыптыр, мынакей. Ремонт жакшы болуп атыптыр. Абдан сонун ремонт болуп атат да. Мында карап көрсөң, мындай Алюка Бонд менен жасап атыптыр. Эми Алюка Бонд менен. Неужели bizde Кыргызстанда Алюка Бонд бул основной сырье, да? Соны түшүнбөйм да. Например, bizde деле известняк бар, мраморный ракушечник бар. Бул Алюка Бонд. Бул да бир мейли даже 5 жыл турсун, 5 жыл, 10 жыл турсун. Конечно, турсун лучше. Бирок бул Алюка Бонд деген эртең күнү мындай өзү мындай сыганда, суук болгондо бар түртүп, бир 5-10 жылга жетпей ушул красотанын баары кетип калса кандай болот? Түшүнүксүз да. Неужели бул Алюка Бондсуз эле мындай биздин өзүбүздүн ракушечник деген, сары таш деген ошолор менен, бул деген чоң исторический зданияда, жогорку сотто ушундай Алюка Бонд менен жасап коюш, бул мындай бир кызык нерсе да. Зачем? Эмне кереги бар Алюка Бонд менен бияк жасаш? Бул Алюка Бонд менен жасай турган, эми элге деле уят болот болушубуз керек, чет элдиктер келгенде ушу. Здание действительно красивый эле болуп калат, бирок бул зданияны ошо мраморный ракушечник, сары таштар менен жасаса болот эле да. Ал жок болсо Кыргызстанда бир жөн, а тут баары бар, анан ушуну Алюка Бонд менен жасаш. Же бирөө заинтересованность барбы ушу именно Алюка Бонд чыгаргандар эптеп сатып ийелиби деген, эптеп ошолор жасап сатып ийелиби деген сөзбү, же кандай түшүнбөйсүң да. Мына карасаңар, ушуну Алюка Бонд менен кылбай эле койсо болмок, жок дегенде өзүбүздүн строй материалдарыбыз бар да, ошону менен жасап койсо болмок да. Зачем мындай исторический здание? Анан кийин мына бияктан дальше мына биздин мурдагы дом правительства, азыркы Министерство иностранных дел менен Министерство экономики. Действительно, мурда серый болуп турганга караганда, конечно, татнакай жаркырап карагылачы, сон жаркырап. Бирок бул деле Алюка Бонд болот па, карабайсыңар. Биякта да Алюка Бонд менен бүт баарын жасап. Конечно, тетиглердин баарын сардап, тазалап коюптур, золотистый менен, аны жакшы кылыптыр. Бирок могу Алюка Бонд, баягы эле кайра Алюка Бонд бул. Что-то бир кызык да, зачем? Неужели сары таш менен жасаса, муну сары таш менен жакшыраак болмок го деген ойдо. Бул Алюка Бонд монтуп эле кете берет да тоже. Мына карабайсыңар. Бул Алюка Бонд. Алюка Бонд экен точно. Карайсыңар, мына уже бияктары кетип атат. Үйлер замазка болуп атат. Биякчы. Ого, кой. Бияк деле. Да. Урматтуу мындай
ремонт жасап, ушуну баарын эметкендер. Мына эми Кыргызстанда бизде кара габра деле чыгат болуш керек. Аны ушу фундамент жагын кара габра менен жасап койсо, же гранит менен жасап койсо, бул эми кандай болбосо да бул шаардын борбору да, борбордо şu алюкабонд менен жасабай, şu ракуш сары таш менен деле кылып койсоңор, же мондай сары таштын өзүн азымдай жидкий сары таш бар го, şu жидкий сары таш менен деле кылып койсоңор болмок экен. Билбейм, мындай өзүңөр менен өзүңөр повод берип атпайсыңар, ушундай талкууга чыгарыштын. Ушуну алюкабонд менен чыгарбай эле койсоң болмок да эми. Бирок действительно мындай карап көрсөң сонун эле да, красиво. Бирок биякта алюкабонд менен жасашчу-то балкимдир билбейм, мен так айта албайм, бирок бирөө алюкабондду көбүрөөк алып келип койсо керек. Кыргызстандын базарына ошону эптеп иштетип коелу деген сыңар. Бирок алюкабонд бул көпкө турбайт да. Эми ашып эле баратса бир 10 жыл. 10 жылдан кайра ремонт кылабы. Мына, например, ГКМБнын зданиясын. Билинкада жаңы здание ГКМБники. Мында карап койсоң, мына бул жерде мындай кара гранит менен, эмелер менен сонун кылып коюптур. Ошак уже видно, ошакта ремонт болгону видно болуп атат да. На здание ГКМБ по городу Бишкек тоже мындай таштар менен. Бирок аякта алюкабонд деген жок да. Эми ал деген көпкө турат. Кандай болбосо таштал. А бул жөн эле мындай чыккан алюкабонд бул жөн эле калай да. Эми калай менен ушу эми действительно мындай таттанкай көрүнөт дечи. Чынчына келсе таттанкай көрүнөт. Бирок бул алюкабонддор деле уже кетип баштаптыр да, мына карабайсыңар. Тигинеки өйдө жакта уже кетип атат азыр. Жерлерде карабайсыңар. Жерлерде уже кетип атат. Şu алюкабондтон кылбай эле койсо болмок. Негизи бизде таштар көп эле го, ошо таштардан кылып койсо, жылып койсо, жасап койсо жакшы болмок. Мен оюмча ушу алюкабонд кылбай таш менен кылса, абдан мындай байраак көрүнмөккө деген. Мына жидкий сары таш деле бар да, жидкий деп коет го мындай. Аны распыливать этип, узорлор жасап, үйлөрдө мындай чачса деле болот эле, ошону менен чачып койсо деле жакшыраак көрүнмөккө деген ою да. Бул алюкабонд менен мындай зданияларды жасаш, может экстренно жасаганды. Бирок ушундай ой жаралат да, ошо бирөөнгө кызыкчылыгы болгон окшойт, жалаң алюкабонд менен тургула деп. Эми биякта уруп дом правительствоны, мурда дом правительства азыр министрликтер жасаган мейил дейличи. Бирок тетиги Верховный соттун эмесин алюкабонд менен жасаган. Балкимдир ошондой концепциясы, балкимдир ошондой, бирок мен муну туура эмес деп көрөм, анткени бизде травертин, жидкий травертин, сары таш деген ошолор бар, ошолор менен тартып койсо, балким алар жакшыраак көрүнөт. Же алар возможно кымбатыраак. Ошону эле айтып коеюн дейм, кечиресиздер, аман болуңуздар. Түз эфирге көптөн бери чыкпай, азыр чыгып койдум. Жакшы болуңуздар, аман болуңуздар.